Assalamu alaikum, урматтуу кыргыз элим. Кече Токтогулда бир аз түшүнбөстүк окуялар болуп кетти. Бул жерде зыян жеген адам тараптан дагы, зыян жеткирген адам тараптан дагы мындай бир ортодо түшүнбөстүктөрдүн себебинен жаңжал чыккан. Ал жерде эч кандай радикализм же болбосо экстремизмге чакырык жок. Болгону баягы эки адамдын ичиндеги характердин себебинен ортодо бир майда барат түшүнбөстүктүн кесепетинен ортодо чыр чыккан. Биринчи тарап зыян жеткирген, экинчи тарап зыян жеген. Ал эми ислам динин туура түшүнгөн инсан андай ызы чууга барбайт. Анткени ислам дини бул адамдарды бөлүп жарууга жана ортосуна чок таштап согуш ачууга эч качан жол бербейт. Ал эми ошол динди туура эмес түшүнгөн же болбосо илимсиздиктин себебинен такыбачылык кылгандар ошондой адашууга барат. Ошондой түшүнбөстүктөрдү жаратат. Ошондой көйгөйлөрдү жаратат. Ошондуктан урматтуу кыргыз элим, эки кумалактын айынан жалпы мусулмандарды жек көрүш же болбосо жалпы мусулмандар карманган ыйык Аллах Таала сүйгөн, Аллах Таала ыраазы болгон ислам динин жек көрүү бул дурус эмес. Андыктан бул Токтогулдагы болгон жагдай бул болгону бир эки адамдын ортосундагы келишпестик. Ал эми жалпы мусулмандардын сыфаты андай эмес.